Ассаламу алейкум, урматтуу менин каналымдын катталуучулары. Мен бир өзгөчө бир сиздин ден соолугуңузга өтө пайдалуу, анан албетте менин да ден соолугума өтө пайдалуу болгон бир жаңылыкты айта кетейин деп атам, урматтуу көрүүчүлөр. Жалаң эле баягы жер талаш, анан уруп кетти, сүзүп кетти, тиги жамандаптыр, муну бул мактаптыр деген жаңылыктарды дагы мындай кичине сергегирээк, же болбосо маанында бир силкип туруп кайра бир настройкалап туруш керек да, чынын айтканда, чындай бир ага бир дем берип, мотивация берип, анан ал ортодо мисалы ушундай бир жакшынакай жан дүйнөгө дагы азык болот бул, и ден соолугуңузга дагы азык болот турган бир жаңылыкты айтайын деп турам да. Түрдүрүп жибербеңиз, буну аягына чейин көрүп коюңуз, сиз үчүн пайдалуу. Бир Сапарбай Бердалиева деген эжебиз бар. Кезинде абдан саясат десең саясат, экономика десең экономика, жана башка ушундай бир ар тараптуу активдүү ушундай бир эжебиз бар эле. Азыр мынакей кече жакын деле жаап атуу боюнча Кыргызстандын желегин желбиретип экинчи орунду алып келди да. Ал дагы бир сыймыктанып сырттан карап отурдук. Ошол саясатта дүркүрөп ушул Кыргызстандын келечеги үчүн деп жаш мезгилинде, азыр деле жапжаш, бирок мындан курчураак убагында абдан теледен түшпөчү эле ушу күпүлдөп сүйлөп, кандай гана саясий ареналар болбосун, кандай гана шоулар болбосун, кандай гана бир жыйындар болбосун, Сапаргүл эженин ошол жерден тапчу элек, чынын айтканда. Ошол эженичи издеп, ошол жерде сөзсүз болуш керек десең, ошол жерден чыгат эле да. Азыр эми моминтип, азыр өзүнүн жашоосун позитивдүү нукка буруп, абдан жакшы иш баштап атат, чынын айтканда. Бул эжеге мен айткан деле жокмун бул материалды чыгарып коеюн деп. Же ал эже менден суранган деле жок бул материалды чыгарып койчу өмүрзак депчи. Болгондо мен ушул соцсеттен көрүп алып, мен ушул материалды сиздер менен бөлүшкүм келди. Бул абдан сиздин ден соолугуңузга керек дагы, ошол эле мезгилде өмүрүңүздү узарта турган бир азык тууралуу айтып берем сиздергечи. Бул албетте нан азыгы. Буğdaydan жасалган биздин ата бабаларыбыз эмне үчүн кайраттуу, кубаттуу, ушунчалык көп жашашкан, мисалы үчүнчү ден соолугу чың болушкан, оорушкан эмес эч качан, больницага каттаган эмес. Ал убакта бир баш оору, ич оору гана бир ушундай бир экеле оору болгон, ысык суук дегендей элечи. Азыр коомчулукта укмуш оорулардын түрлөрү көп. Атын суразаң жүрөк түшөт, чынын айтканда. Медицина бизнеске айланып кетти, мисалы. Соппосо бар адамды дагы оорулуу кылып койгон убакта доордо жашап жатканыбыз өкүнүчтүү албетте. Бирок ар бир адам акыркы мезгилдерде өзүнүн ден соолугуна кам көрө баштады, чынын айтканда. Сергек жашоо менен алектенип, мисалы эртең менен туруп, көнүгүүлөр жасап, кечинде залдарга барып, жана башка. Жеген жактан биз абдан бир кейиштүү абалга келип кептелдик. Кытай өндүрүшүнөн чыккан продукцияларды жаш балдарыбыздан чоң адамдарга чейин жеп, ушунчалык жеңил оокаттын түрүнө көнүп бараткандайбыз. Бирок ошол эле мезгилде арабызда абдан бир чоң жоон топ пайда болуп келатат, өздөрүнүн ден соолугуна улам кам көрүп, анан ошол жеке өзүнүн гана пайдасын ойлобой, коомчулукка дагы бир жакшы жаңылыктар менен бөлүшүп келатышат да. Ошолордун бири, ошондой жаңылыктардын бири мен дагы чыгарып коеюн дедим. Бул нан азыгы, азыр алдыда көрсөтөм, кантип жасалат, кандай, кайсы жерде сатылат. Эженин телефондоруна жазып коемун. Бардыгын ушул жерден барып, ушул нан азыктарын натуралдык, эч качан баягы семиртпей турган, сиңимдүүлүгү жакшы, калория боло турган, ушундай бир бай витаминдер менен камтылган таза, нукура азыкты сиздер да көрүп алыңыздар, издеп барып таап жеңиздер, урматтуу достор. Сөзсүз жеңиздер. Бүгүн азыр ушул секундтарда барып алып жесеңиздер да болот. Ошону мен сиздерге айтып коеюн деп чечтим да. Көрүңүздөр, көрүп, ден соолукту карап, көпкө өмүр сүрүңүздөр. Биз адам баласы жаралгандан баштап эле айрыкча кыргыздар ушу нанга басым жасап келгенбиз да. Биздин апаларыбыз дрожжи жок эле. Ушу нанды жаргыл жакка тартышкан ал убакта. Анан эле казанга бышырышкан.
тандыр деле мына 50-жылдардан кийин келип атат да. Бизге мынау мурун биздин апаларыбыз ушундай эле жакшынакай кылып, камырды кылып, ошо көптүрмөгө, ачыткыга көптүрүшкөн, анын пайдалуу жактары көп болгон. Анан кийин бунун эң биринчи пайдалуу жактары адам баласынын узак жашоосунун бирден бир себеби ушул. Себеби бул ачыткы адамга зыяны жок. Пайдасы болушу мүмкүн. Себеби ашказанга түшкөндөн кийин дагы баягы канттын көтөрүлүп кетүүсүн пасаңдатып турат бул. Мынау жанагы дрожго болгон, жанагы бат көпкөн нерселер ашказанга киргенде деле ошол өлбөйт ал. Ачып, анан ошон үчүн азыркы убакта мен байкагандан ичи мындай көбөп кеткендер аябай көп да. Бул будай биздин өзүбүздүн эле местный продуктылар. Мисалы үчүн мына Кара Суу районунда кайракы жерлерибиз көп. Мен көбүнчө кайракы будайга басым жасайм. Себеби ал будайды сепкенден кийин суу койбойт. Ошол суу койбой эле ушу Кудай Таалам берген жамгырдын негизинде бышат да. Кээ бирде мен сугат будайларынан да качам. Себеби ал сугат будайларга мисалы үчүн баш жагында бир башка бир өсүмдүк, пахта же тамеки эгилген болсо, ага карата бир удобрениясы себилген болсо, анын суусун ичкен будай деле ошондой болуп калышы мүмкүн да. Мен ошон үчүн дайым басымды кайракы будайларга жасайм. Анан кийин будайды биз өзүбүздүн тегирменинден өткөрөбүз. Анан сиз айткандай баягы биринчи, экинчи сорт кылып бөлүнбөйт. Будай бир эле тартылат. Bunun içinde gevegi de var, ak nemesi de var. Eşitike bölünbeyt. Bizge gelgen importnay bolup kelgenlerden bunun gevegini alıp koyuşat. Бул жерге салганыбызда ичи бышат. Бул жерге салганда алды бышат. Бул жерге салганда неме бети кызарып чыгат да, мындай болчу. Азыр кээ бирде бизде тандырга салып эле анан алышат го. Өтө ысыкта кылып. Бул дагы бизде баягы боор ооруларды алып келген ошондон. Бул өтө ысыкта тез бышкан нерсе дагы адамдын организмине зыян. Биздики ошонусу менен да өзгөчөлөнөт. Себеби бунда акырындык менен ичи бышат. Анан кийин алды бышат, анан үчү мына. Үчөө тең бар жогу бирдей кызарып чыгат дагы. Анан бул нан жана сиз айткандай башка жака жөнөтсөк дагы 10 күн, 15 күн турса дагы, 1 айлап турса дагы өзүнүн немесин жоготпойт. Себеби бул толук бышкан да кебек менен болгон. Апаман сураганмын да, апа ачыткыны кантип алгансыңар десе, будайды көптүрүп, буну сууга салып туруп, анан ушунун суусунан анан ачыткы жасашчу экен. Ошол апамын сырын мен дагы деле колдонуп келем да. Эми багы кээ бирлери айтпайт буну. Мен ушуну элге айткым эле келип атат. Себеби ар бир эне балдарына кылып берсе кандай сон. Ата мекенди көндүрүш. Биздин өзүбүздүн накта будайларыбыздан бышкан нан. Мен ушул жерден баарыңыздардын ден соолугуңуздарды ойлоп, ден соолугуңуздарды каалап, айтпап азыктар ушундай жакшынакай нандарды бышырып атабыз. Баарыңыздар ушул нандан жеңиздер, келиңиздер, баарыңыздар оорубаңыздар, дасторконуңуздардын үстүндө нан болсун, балдарыңыздардын ден соолугу чың, өмүрүңүздөр узун болсун. Баарыңыздарды ушул нанга чакырам. Мынакей көрдүңүздөр, урматтуу көрүүчүлөр, бул реклама эмес. Бул бир пайдалуу маалымат болсо керек деп ойлойм да, чынын айткандачы. Ден соолук баарыбызга керек. Ден соолук болсо мынтип бакылдап сүйлөйбүз. Ден соолук болсо депутат болобуз, ден соолук болсо декан болобуз. Депутат болсо элге, журтка пайдабыз тиет. Ден соолук болсо эгердечи. Айтып атат, иштери чоңоюп кеткен, былтыйып тылтыйып кеткен, эркекпи, аялбы, мына ушул азык 100% жардам берет деп атат. Демек биз аракет кылышыбыз керек. Анан боор ооругандарга, өтүп ооругандарга, денеси май каптап кеткендерге да жардам берет деп атат. Ал эми жанагы ожирение деп атпайбы, семирип кеткен адамдаргачы.
tez arada çalıp tez arada байланыш керек. Чынын айтканда эми бул биз кыргыздарда канга сиңген, Европада билбейм, бирок бизде Орто Азияда канга сиңген. Нансыз тамак жебейбиз, чынын айткандачы. Ошон үчүн ушул эже менен байланышыңыздар. Бул реклама эмес, эже да мага муктаж эмес, бул реклама кылып бериш деп айткан да эмес, чынын. Мен өзүм көрүп калып, бул мен өзүм демилгем. Ушу коомго ушул жагынан болсо дагы пайдам тийип калсынчы депчи. Кичинекей бир кыпындай болсо да пайдасы тиген маалыматтарды биз силерге чагылдыра беришибиз керек, тарата беришибиз керек да. Балким ушу менин айткан сөздөрүм менен ишенип барып ошол нанды жеп, ден соолугуна кам көрүп, ошол дартынан аягып кетер, дартына шыкпа болуп кетер деген үмүт да. Анан бир нерсени айтып коеюн, урматтуу көрүштөр. Мына ушул ата мекендик өндүрүштү мисалы элтер мамлекеттик каналда мынакей тартып чыгарыптыр. Мен ушул видеону мисалы алып силерге тараттым. Өзүм дагы комментарий берүү менен бирге бул мамлекеттик деңгээлдеги чоң ишкерлерди колдоо образы да көрүнүшү. Ата мекендик өндүрүштү колдоп, ата мекендик өндүрүштү мисалы пиарлап, ал жөнүндө мактап, даңктай берсек мисалы үчүн, бул дагы бир экономикабызга болгон бир чоң салымдардын бири. Сөз менен болсо дагы экономикага салым кошсо болот. Бирөөгө жардам, бирөөгө пайда тийүү, сөзсүз эле акча берип тийиш үчүн, акча берип, ага же машина берип, же үй берип, жана башка эмес. Сөз менен дагы коомго бир пайда келтирсең болот деген ойдо айткым келет. Анан дагы бир нерсени айткан акыркысы. Ушунчалык аракет кылып, ар жерге барып, эптеп бир чакан жерди алып алып туруп иштетип аткан Сапаргүл Бердалиева эже шаардан, ош шаардан бир жер сурайт да, жер сурайт, мисалы ошо колдоо сурайт. Бул өзүнүн демилгеси менен, өзүнүн билими менен ушул ишкердикти жүргүзүп аткан учуру бул мен билишимче бир 2-3 жыл болуп калды. Жерге муктажбыз дейт. Ушул кичине жер болсо, анан кичине бир оборудование болсо, жандай техникалык жактан колдоо болсо дейт. Анда бул өндүрүштү мен мындан дагы сонун, мындан дагы бетер кылмакмын дейт. Ошого ушул ош шаарынын мэрине кокус жетип бара турган болсо, мына Жеңишбек Шермабатовдун ушунчалык жакшылыктарын көп көрүп атат, мисалы ош шаарынын тургундары. Ошолордун катарында ушул эжени да колдоп коюш керекпи деген ойда. Ошол нерсени сиздер дагы комментарий аркылуу же болбосо ушул видеону бөлүшүп тарата берсеңиздер, балким ушул өндүрүштү колдоп жиберсек, өзүбүздүн ден соолугубузга пайда, өмүрүбүз узак болорунда шегим жок.